деген айтыш коомдук фонд үчүн өзүм жекен айтып атам. Анан албетте маданият үчүн, ошонун ичинде театр үчүн деп ойлойм. Биз маданиятты өстүрөбүз деп көп сөз түрүндө айткан менен жеткиликтүү механизмдерди жасай албай келебиз. Жана ошого да өзүбүз көңүл бөлбөй келебиз. Мен бул жөнүндө мүмкүн айткам, мүмкүн кайталап атам. Мисалы, былтыр Ди Каприо, бечара байкуш Ди Каприо, бечара мультимиллионер да, бечара байкушка Оскар сыйлыгы алынбай жүрүптүр, 15 жылдан бери албай жүрүптүр да. Анан ал бечарага кол топтоп кирбедикпи баарыбызчы. Ушул Ди Каприо бечара алып калса экен. Якутиядан биздин туугандарыбыз Оскарды алтындан куюп даярдап коюптур. Эгер бербесе, биз ушуну беребиз Ди Каприого депчи. Анан ойлойм да, байкуш ошо бечара Ди Каприо өзүнүн Феррари машинасын тээп, Лос-Анджелесте виллада жатып, ушу кыргыздар бар экенин билет болду экен деген. Кыргызстан деген мамлекет бар. Биз ушундай океандын ар жагы, бер жагы, Ди Каприо сыяктуу, же Сталлоне сыяктуу, дагы башкаларга ушундай күйөбүз да. Жаман күйөбүз, байкуштар Оскар албай жатат, акыйкатсыздык болбой жатат депчи. Өзүбүздүн таланттарыбыз кыргыз тилин даңазалап аткан, кыргыз маданиятын даңазалап аткан, кыргыздын улуу өчпөс чыгармаларын ушул жакка чыгып тартуулап аткан Ди Каприо жакыныраак да бизге карагандачы.